Gündün maanilүү делген жаңылыктары менен эфирде күндеми маалымат программасы студияда Айда Исамиева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Конуш жайлуу болсун, тартип сакчылары жаңы батирлүү болушту. Мамлекет жетекчилери менен бирге Айдай Аманкулова да милиция кызматкерлерин өрлүктөп барып келди. Дагы бир террордук аракеттерге бөгөт коюлду. Атайын операциянын жыйынтыгында Кыргызстанда бир катар теракттарды уюштурууга ниеттенген топтун мүчөсү кармалды. Эртең үгүттөө иштери токтотулат жана бул күндө жүргүзүлгөн саясий чакырыктар мыйзамсыз болот. Жымжырттык күн жынаанын тартиптери тууралуу Жеңиш Шабданбекова. Үгүт иштеринин жүрүшү жана жыйынтыгы саясатчылардын колдонгон жаңы ыкмалар менен эски каталар биздин кабарчылар саресеп салды. Милиция кызматкерлери жаңы турак жайга ээ болушту. 180 батирлүү 3 көп кабаттуу үйдүн ачылыш аземине президент Алмазбек Атамбаев катышты. Курулуш 1 жыл мурун башталган. Ага мамлекеттик бюджеттен 258 миллион сом бөлүнгөн болчу. Турак жай укук коргоо тармагында көп жыл иштеген. Жеке менчик үйү жок тартип сакчыларга кызмат учурунда курман болгондордун үй бүлөлөрүнө берилди. Ачкыч тапшыруу салтанатына Айдай Аманкулова да катышты. Өлкө башчы өзү келди. Алдагы жөндү Алмазбек Атамбаев президент болуп шайланган деле күч түзүм кызматкерлерин турак жай менен камсыздоого, социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө сөз берген болчу. Үй деген менимче бактылуу болуш үчүн негизги шарттардын бири да. Үй жок болсо, үй бүлө кантип бактылуу болот, кантип үй бүлө курулат. Мен да убагында талай батирден батирге тентигем, ачык айтайын. Мамлекет камкордук көрсөтүп жаткан соң кызыл погончондорда жоопкерчиликтерин сезүүлөрү керек. Ырайымсыз, паракор деген аттан арылып, милиция кадыр баркын калыбына келтириш керек деди президент. Биздин жөнөкөй жарандарыбыз көчөдөн президентке же башка бир академикке, профессорго жолукпайт. Мамлекет тарабынан иштеп аткан министр болобу башкасын көрбөйт. Көчөдөн ушу жөнөкөй милиция кызматкерин көрөт, гаишникти көрөт. Эгерде ууру болсо, паракар болсо, тартипти өзү сактабаса, анда албетте ушу милиция кызматкерин көрүп алып, ошол эле майы кызматкерин көрүп алып, бүт мамлекеттин кызматкерлери жөнүндө жаман ойдо калат. Көп кабаттуу үйлөр Көкжар жаңы конушунда жайгашкан. Бардыгы болуп батирлердин саны 180. Алардын тең жарымдан көбү бир, калганы 2 бөлмөлүү. Негизинен ийимде көп жыл эмгектенген, турак жайы жок көп балалууларга, кызмат учурунда көз жумгандардын үй бүлөлөрүнө берилди. Үй ичи менен таанышып чыккан президентти милиция кызматкерлеринин үй бүлөлөрү көпкө чейин кетирген жок. Ак өргө курууга көмөктөшкөн өлкө башчы менен чогуу сүрөткө түшүштү. Баарынан дагы Гүлмира эженин сүйүнүчүндө чек жок. 11 жылдан бери ички иштер министрлигинде пол жууп иштейт. Мурда эле кезекке туруп койгону менен мынтип үй берилип калаарына ишенген эмес. Уул кызы менен батирден батир алмаштырып турмуш кечирип жүргөн жалгыз бой эне ак өргөсүн көрүп апкаарып калды. Бой тартып калган 5 көкүлүнө болсо тоого жакын жайгашкан Көкжар жаңы конушунун абасы жакты көрүнөт. Аябай толкунданып, баягы жомоктогудай болду да бир чети. Анан азыр кирсем да үй жомоктогудай болуп атат. Ушундай тынчтануулар болду. Кээ бирлери бүгүн уялабыз деп жумушка да барбаптыр, бирок мен бүгүн жумушка да барып келдим. Ошо. Үйдүн бүтүшүн зарыгып күткөндөр бүгүн эле жууркан төшөнчүлөрүн көтөрүп көчүп келишти. Кезекте тургандар дагы арбын. Жалпы республика боюнча 6000ден ашык милиция кызматкери ак өргөгө муктаж. Тартип сакчылары үчүн Беловодск айылында дагы үй салынууда. Жакынкы айларда ачылышы болот. Мындан тышкары президент келерки жылдын күз айларына чейин мына ушуга окшогон дагы 3 көп кабаттуу үй салынарын убада кылды. Каражат табылган. Айдай Аманкулова, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Шайлоонун жыйынтыктары таза саналат. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаев милиция кызматкерлери менен болгон жолугушуу учурунда билдирди. Президент коомчулукка кайрылып, добуштарды сатпай Кыргызстандын келечеги үчүн тандоо жасоо зарылдыгын кошумчалады. Айрым партиялар максатына жетүү үчүн жикчилдер менен биригүүдөн кайра тартпай, айрымдары чоң уштумдарды тизмеге кошуп, куру убадаларды берип, элди жазгырып жатат, деди өлкө башчы. Депутат болуш үчүн мамлекетти жок кылган баары отурат көрлөр.
Мындайга жол бербейбиз, ачык айтайын. Жол бербейбиз. Атамбаев кызматтан кеткенден Тайраңбаев сіздерге айтарлым. Атамбаев 2 жылдан кейін мөөнөтү бүтүп кетет, бирок алыс кетпейт. Ашып кетсе 15 километр Стрельниково. Дагы келип туруп, жоопко чакырабыз. Уюрларды, банжыгандарды. Бизге таза Кыргызстан керек. Бизге өнүккөн Кыргызстан керек. Атамекен партиясы Мелис Мырзахматовдун жүргөн жери боюнча суракка алынышы мүмкүн. Башкы прокуратуранын мындай чечимине экс-мэрдин видео кайрылуусу себеп болду. Бул тасманы саясий уюм жергиликтүү телеканалдардын эфирине чыгарууга ниеттенген. Эске салсак, Мырзахматов кызматтык кылмыш кылганы үчүн 7 жылга эркинен ажыратылган. Бирок экс-мэр жашынып жүргөн жери белгисиз болгондуктан соттун чечими аткарылбай келет. Шайлоо алдындагы билдирүүлөрүндө мыйзамдын үстөмдүгү тууралуу айтып жаткан партия соттун өкүмүнүн аткарылышына көмөк көрсөтүүгө милдеттүү деп билдирет Баш прокуратура. Ал эми саясий уюм партиялашынын жүргөн жери тууралуу маалыматы жоктугун айтат. Бишкекте теракт уюштурууга аракет кылган деп шектелген адам кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Бүгүн Аламбүдүн районуна караштуу Каражыгач айыл аймагында атайын операция өттү. Азыр кымалда тергөө жүрүп жатат, шектүү көрсөтмө берүүдө. Кармалган адам эл аралык террордук топтун мүчөсү экени белгилүү болду. Ал Кыргызстандын аймагында бир катар теракттарды уюштурууга ниеттенген. Кылмышкерди колго алуу учурунда пистолет, РГД-5 гранатасы, жардыруучу заттар, бычак жана экстремисттик мазмундагы адабият табылган. Бул күндемдин жыйынтыктоочу чыгарылышы акыркы жаңылыктар менен тааныштырууубузду бир нече көз ирмемден кийин улантабыз. Кыргызстан улуттар аралык мамиле боюнча дүйнө жүзүнө үлгү болсо болот. Биздин өлкөдө ондогон улуттар биригип, бир тууган болуп калгандар аз эмес. СДПК партиясы өлкөнүн бакубат жашоосун бекемдөөчү бөлүгү болгон элдердин достугу үчүн шарттарды түзөт. Урууну ойлобой, улутту ойлойлу. Коктуну ойлобой, коомду ойлойлу. Мамлекеттин кубаттуулугунун сыры элдин биримдигинде. Улуттардын достугун сактоо жана бекемдөө бул СДПК партиясынын негизги милдети. Партия коомдун алдына да ушул милдетти коет. 2010 жылы социал-демократтар үчүн эң башкы маселе өлкөбүздүн туруктуулугун жана коопсуздугун сактап калуу болгон. Негизги маселени биз аткардык. Биз ар кыл күчтөрдүн башын бириктирдик. Трагедиялуу окуяларды башынан кечирген Кыргызстандын мекенчил жарандары улут арасындагы жаңжалга жол бербөө канчалык маанилүү экендигин түшүнүшөт. Агайдаровдардын үй бүлөсү улуттар аралык ынтымактын үлгүсү болуп бере алат. Кубаныч менен достук биздин улутубуз деп айтышат бул үй бүлөдө. Бир нече муундан бери 11 улуттун өкүлдөрү бир тууган болуп калышты. Кыргыздар, казактар, карагалпактар, өзбектер, татарлар, башкырлар, уйгурлар, орустар, белорустар, англичан жана араб бардыгы биригип майрам сайын ата конушунда чогулууга аракет кылышат. Роза өзбектин чакчагын жасады, Айдай казактын казы жана чучугун. Абет болсо чыгыштын таттууларын даярдады. Эми кыргыздын 5 бармагы жасалат. Аны жасоо үчүн зарыл болгон азык мал жан короодо турат. Агайдаровдардын үй бүлөсү көп улуттуу жана ынтымактуу Кыргызстанды элестетет. Алардын башын бириктирген Гулязат апа бул үй бүлөнүн төрүнүн көркү. 11 наций. 11 улут эгерде бардыгын чогултса бүтүн бир колхоз болот. Бардыгы бири-бирин таарынтпай, ынтымактуу жашашат. Мен бул үй бүлөнүн улуусу катары. Биз бардыгыбыз бирдей адамдарбыз, улуттарга бөлүнбөйбүз. Биз достукта жашайбыз деп айтам. Бардык үй бүлө мүчөлөрү ар кыл улуттагы жана ар башка адистиктеги адамдар. Бири-бирин колдоп турушат. Гулязат апанын небереси кырсыкка кабылганда үй бүлөсү чоң тирек болгон. Азым менен Камил атактуу автомеханик. Жашоосу абдан жакшы. Единство нашей страны заключается в том, что биздин өлкөнүн биримдиги улутуна карабаган ишенимде. Тандоо өз колубузда. СДПК үчүн добуш берүү керек деп ойлойм. Партиянын катарында ишеним жараткан адамдар бар. Ынтымак жана боордоштук өлкөнүн негизги байлыгы. Бул социал-демократтардын жогорку кеңештеги ишинин негизги принциби болуп кала берет. Бүгүн биз социал-демократтар өлкөгө жана президентке тирек болгонубуз бекерден эмес деп жатабыз. Кыргызстандагы долбоорлордун көбү биздин аракетибизден улам ишке ашууда. Бүгүнкү күндө социал-демократтардын башкы милдети элди,
коомдун бардык өкүлдөрүн бириктирүү. Президенттин идеяларын колдоо менен СДПК партиясы Кыргызстандын туруктуулугуна жана көз карандысыздыгына таяныч болуп калды. СДПКны тандоо менен биз тынчтыкты, жаркын келечекти тандайбыз. СДПК тынчтыкты, туруктуулукту көздүн карегиндей сактайлы. Жекшембе күнү опера жана балет театрында СССРдин эл артисти Булат Миңжылкыевдин 75 жылдыгына арналган эл аралык фестиваль башталат. Бир жума сахнада көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон дүйнөлүк опера классикасы жана атактуу спектакльдер коюлат. Иш-чараны Дон Жуан аттуу оюну менен кыргыз труппасы ачып бермекчи. Ошондой эле Орусия, Казакстан, Туркия, Тажикстандын чыгармачыл топторунун оюндары да тартууланат. Кыргызстан саясий партиясынын түштүк аймагындагы үгүт иштери үзгүлтүксүз ийгиликтүү кадамдар менен аяктады. Акыркы үгүт Ош шаарынын Борбордук стадионунда өтүп, жолугушууга 40 миңден ашуун адамдар катышып, Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлерин калың калк жылуу маанайда тосуп алышты. Кененирээк төмөнкү сюжеттен көрө аласыздар. Кыргызстан саясий партиясынын акыркы үгүт иштери Ош шаарында 40 миңден ашуун адамдар менен коштолуп талапкерлерди кызыл кол чабуулар менен тосуп алды. Алгач сөздү Кыргызстан саясий партиясынын лидери Канат Исаев ачты. Андан сырткары жолугушууга депутаттыкка талапкерлер Нурбек Алымбеков, Жыргалбек Калыматов, Азизбек Турсунбаев, Султан Раев, Ахмат Рахимов, Гүлбара Бактабасова, Арзыбек Кожешов, Жыргалбек Калыматов, Данияр Төленов, Болотбек Жунусов, Алмаз Токторов, Кубанычбек Турматов жана башкалар катышып, аталган партиянын 7 кадам багыты келечекте ишке ашырарын айтты. Бүгүн ушул келип, Кыргызстан саясий партиясын колдоп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Калкылдаган калың калк, салтка айланган Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлеринде кылымдарды карыткан кыргыз салтын улап, бата берип, ак караны тең салмактап билген, көч башын жетектеген Канат Исаевка калпак кийгизип, ак чепкен жаап, астына ак бозат, колуна камчы тартуулашты. Кыргызстан саясий партиясы жаза кетпеген, көп нерсени көрө билген көсөм, кыргыз элин ардактаган, элдин жүрөгүнөн орун алган партия болот. Анткени Кыргызстан партиясында 20 жылдан бери элди тажаткан жүздөр жок. Жолугушууга 40 миңден ашык эл келип, Кыргызстан саясий партия менен жолукканы келиптир. Анткени бул эмненин белгиси, элдер өзүнүн келечегине, мамлекетибиздин келечегине кайдыгер карабай, ушул Кыргызстан саясий партиясы каяка алып барат. Ушу Кыргызстан саясий партия жаңы күч экен, жаштар экен деген үмүт менен келип турушту. Биз Кудай буйруса шайлоодо жеңебиз, элибиздин үмүтүн аткаргандай болобуз. Кыргызстан партиясынын 7 кадам программасы имандуу, дени сак, билимдүү, мыйзамдуу, жегердүү, кереметтүү бакубат Кыргызстан программасы өлкөнүн өнүгүшүнө зор салым кошору талашсыз. Ушул партияда жалаң жаштар экен, жаңы жүздөр, жаңы адамдарды көргүзгүлө үй бүлөбүз менен, кошуну колоңдорум менен, дос жоном менен Кыргызстан партиясын баарыбыз колдойбуз. Жакшы партиялардан жаңы жаштардын партиясы болуп атат. Ошо Кыргызстан партиясын колдойбуз деп келдик. Кыргызстан саясий партиясы баштаган көч мамлекеттин бүтүндүгүн, элдин биримдигин сактап, убадасын аткарат, бирок элди алдабайт. Кыргызстан партиясынын талапкерлеринин жан дүйнөсү жарык, келечеги кең. Анткени башка партиялардан айырмаланып, жалаң жаштар. Элибизге каалап кетет элем. Бүгүнкү күнү Кыргызстан саясий партиясы алдына койгон иш аракеттерин баарын аткарат. Убада берет деп отурам. Кыргызстан саясий партиясы, келечектин партиясы, бул жаштардын партиясы, Кыргызстанды гүлдөтө тургандардын партиясы. Ошентип ынтымак биримдикти бириктирген Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлерин калың эл ак жол тили узатышты. Убадаларын буга чейин аткарып келген, иштин ийгилигин, ишкердиктин багытын билген Кыргызстан саясий партиясы багытынан жазбайт. Мезгил сыноосун жеңип, элдин жүгүн көтөрөт. Өнүгүү Прогресс саясий партиясы бир айлык үгүт иштеринин алкагында 44 жолугушуу өткөрүп, 200 миңден ашык шайлоочу кучак жайып тосуп алды. Үгүт кербени Талас облусунан башталып, Ысык көл облусунун Тоң районунан жыйынтыкталды. Бул аралыкта 3 жылдан ашык убакыттан бери карапайым эл менен болгон партияны колдогондор арбып, катары толукталды. Талас эли биринчилерден болуп Өнүгүү Прогресс партиясын тосуп алды. Манастын урпактары партия төрагасына ат тартуулашып, колуна куш карматышты. Муну таластыктар Бакыт Төрөбаевка ишеним артып келечегине ишенерин далилдешти. Ар бир аймактын өзүнө жараша өзгөчөлүгү бар, бирок проблемалар окшош. Ошондуктан партия элдин көйгөйүн тамырынан байкап, шайлоого чейин эле элдин колдоосуна ээ болгон. Бул жагынан партиянын эл алдында жүзү жарык. 24 жыл бою элдин тагдыры менен ойногон убакыт өттү. Эми чыныгы иштей турган учур келди. Бул жалгыз гана Өнүгүү Прогресс партиясынын колунан келерин эл ишенет. 24 жылдын ичинде эмне кыланы көрбөдүк. 24 жылдын ичинде 2 революцияны көрдүк.
24 yılın içinde 8 yolu konstitusiya almaştırdık. 26 premier ministri de almaştırdık. Buna büt birlikte almaştık. Bırak жақсы turmuşunuz жөнөкөй карапайым элибиздин оң болдубу? Оң болгон жок. Өлкө боюнча 15 МТС ачып, келечекте аны санын 60-ка чыгарып, агрардык революция кылууга чамынган партиянын максаттарына эл тилектеш. Муну жолугушка келген шайлоочулардын санынан байкоого болот. Куру сөз, куру убадаларга бул ирет жол жок. Анткени эл андан чарчады жана буга шайлоодо колдонулуучу система да жол бербейт. Бул шайлоо таза шайлоо болот. Биометрика каттан өткөн жарандар bir adam bir doğuş ile olur. Murdağıda karuseller bolgoy. Murdağıda falsifikatı olgoy. Büt elektronlu sistemi olur. Oşun için bu taza şöyle olur. Men oşoğa işinem. Buna aldığın partiyalardan aldığı 24 yıl olsa 24 yıldan beri özünün programması menen gelecek. Nimesini atkardı, nimesini atkarmadı özleri yoğuna belgili. Biz karangı el. 5 yılda bir jolu kelgen şaylooda 5-10 so'mga aldani, ondan keyin aroqni ichib olib, shaylay olmay, tanday olmay davdirab жүрөбүz. Başka partiyalarda da şu okşup çın dilinden iştese Kırgızistan kaçsan da olmak. Açık ayındığa Sveni maşın kaçıp verdi. 4 üy bile kamsız bulduk işmenen. Men oşun için uşu partiyаны alga demekçimin, uşu partiyaga barın ündemekmin. Бұл партия жаштардын партиясы, бұл партия элдин партиясы, бұл партия жөнөкөй бейкандардын партиясы. Партиянын эл үчүн жасай турган иштери дарыялдуу. Эгерде Өнүгүү прогресс парламентке келсе, оң рөлдүү таксилердин иштөөсүнө уруксат берет. Педофилдер үчүн өлүм жазасын киргизет. Айыл чарба азык-түлүктөрдүн баасы 25% арзандатат. Бишкекти жаркыраган жарык шаарга айлантып, толук өлкө жарыктандырылып, жарык саясат болот. Бул аралыкта партия конкреттүү практикалык кадамдарды жасоо менен иштей аларын көрсөттү. 3 жылда гана айыл чарбасы, спорт, билим берүү, социалдык камсыздоо, саламаттыкты сактоо жаатында 160тан ашык долбоорду жүзөгө ашыра алды. Бул долбоорлорго 250 миңден ашуун киши камтылды. Бул дагы чек эмес. Өнүгүү прогресс иштеди, дагы да иштейт. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев мугалимдер күнүнө карата Кыргызстандагы бардык билим берүү тармагынын окутуучуларын мугалимдер күнү менен куттуктады. Билим ээлери ар бириңиздерге бекем ден соолук, үй бүлөңүздөргө бакыт таалай жана мекенибиздин келечегине арналган асыл ишиңиздерге ийгилик каалайм деп Өмүрбек Текебаев өлкөбүздүн мугалимдерине каалоо тилегин айтып өттү. Лебединовка мектеп гимназиясында жакшы майрам. Кара Кыргыз автономдук облусунун төрагасы Иманалы Айдарбековдун бюсту ачылды. Бюстун расмий ачылыш аземине Атамекен социалистик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баштаган партия талапкерлери катышты. Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов жана Абдыкерим Сыдыков сыяктуу инсандарга эл жерди сактап, бүгүнкү муунга татыктуу өткөрүп бергендиги үчүн ыраазыбыз. Алар аркылуу азыр биз өлбөс өчпөс келечегибизди түптөөдөбүз. Нам особенно приятно. Мектебиздеги мындай иш-чарага мамлекеттик даражадагы жетекчилердин катышып жаткандыгы биз үчүн сыймык. Бул балдардын тарыхка болгон кызыгуусун арттырары шексиз. Прикоснуться к истокам истории. Партия лидери Өмүрбек Текебаев өзүнүн сөзүндө мектеп гимназиянын мугалимдер жамаатына жоопкерчиликтүү жана оңой эмес эмгектери үчүн ыраазычылык билдирип, аларга иштерине ийгилик жана ден соолук каалады. Уважаемые школьники, Урматтуу мугалимдер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Бул абдан маанилүү майрам. Анткени бул күнү коммунисттер жаңы адамды жаратууну максат кылууга киришкен. Биздин партияда өзүнүн алдында так ушундай максат коюуда. Масштабтуу, оор жаңы адамды тарбиялоону, жаңы адамды, жаңы маданиятты жаратууну. Буга жалгыз гана биздин саясий система жардам бере алат. Атамекендин талапкерлеринин катарында мугалимдер жана жогорку окуу жайлардын окутуучулары, атап айтканда билим берүүнүн өнүгүүсүнө салым кошкон партия лидери Өмүрбек Текебаев, Медеткан Шеримкулов, Наталья Никитенко, Асия Сасыкбаева, Канбек Иманалиев жана башка сыяктуулар бар. Өз кезегинде алар кесиптештеринин айлык акыларын жогорулатып, турак жай маселелерин чечүүгө ар дайым даяр. Мугалимдердин саатын кыскарышы жана аларга категориялык чиндери үчүн акы төлөнбөгөндүгү окутуучуларды кыйын абалга алып келген. Биз бул маселенин каржы жана билим берүү министрлигине тапшырып, бүгүнкү күндө көйгөйдү чечүүнүн экинчи этабы жүрүп жатат. Наш наболевший вопрос. Мугалимдердин категориялары, айлык акылары, ошондой эле алар кантип иштеш керек, мугалимдерге кандай шарттар түзүш керек деген сыяктуу маселелерди депутат Наталья Никитенко көтөрүп чыкты. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Мугалимдердин көйгөйүн бала бакчадагы
иштеп жаткан кызматкерлердин айлык маанайын көтөрүү программасында ушул ата мекен программасы особенно Өмүрбек Черкесович өзү да мугалим адам экен, ушул адам көтөрүп чыккан. Наша партия. Биздин партия ар дайым мугалимдердин эмгегине, билим берүүгө чоң маани берип келген жана бул биздин партиянын программасында камтылган. И это отражено в нашей программе. Ата мекен партиясы билим берүүнү мамлекеттик суверенитеттин негизги пайдалуу экендигин жакшы билет. Сапаттуу билим гана өлкөнүн ар бир жаранынын жашоосун өз алдынча курууга, өзү жана башкалар үчүн, коом жана мамлекет үчүн жоопкерчиликти моюнга алууга үндөйт. Партиялар көп. Ата мекен бирөө. Үгіт малында 60-тай мыйзам бузуу катталып, 6 факты боюнча кылмыш иши козголду. Бул туурасында Ички иштер министрлиги маалымдады. Саясий технологдордун баамында бул жолку агитациялык өнөктүк аркасы таза эмес талапкерлердин көптүгү менен эсте калды. Айдай Аманкулова 30 күн ичиндеги урунттуу учурларга токтолот. 4-сентябрь партиялар бир дагы мүнөт убактыларын текке кетирген жок. Саат 12-ни кагаары менен үгүт кампаниясын башташты. Албетте ага чейин эле жашыруун агитация жүрүп жаткан. Ушул күндөн тартып теле, радио, гезит, интернет беттери жалаң үгүт материалдарына толду. Партиялар бейиштегидей жашоону убада кылышты. Мамлекеттик деңгээлдеги жазалган иштерди, ийгиликтерди өздөрүнө ыйгарып алууга да үлгүрүштү. Электоратты ишендирүү деле оңойго турбайт эмеспи. Үгүт кампаниясын жүргүзгөндөргө оңбогондой каражат төлөп берип жатышты. Эң жөнөкөй роликтер бир $500 баштап, бир $5000 чейин тартылды. 7 сентябрь партиялар артист көйнөктөрүн кийип, маскаларын тагынып, элге саясий шоу тартуулап жатканда милиция айрым талапкерлерге издөө жарыялады. 200дөн ашуун кандидатка мурда кийин кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Депутаттык талапкерлердин ичинен да 15 оперативдик учетто турат. Алар башка кылмыштуу дүйнөнүн мүчөлөрү менен карым-катнашы бар экендиги боюнча. 10 сентябрь башкы прокуратура дагы 3 талапкерди жоопко тартуу керектигин билдирип, БШКга өтүнүч жолдоду. Игорь Чудинов, Карганбек Самаков, Искендербек Айдаралиев жер махинациясы боюнча айыпталып, көзөмөл органдын чеңгелине илинбек. Бирок БШК талапкерлерди коргоп, аларды камоого уруксаат берген жок. 21 сентябрь фракциялар толугу менен шайлоого баш оту менен кирип кетип, парламентте дээрлик жумуш токтоп калды. Бир ай бою депутаттар ишке чыгышкан жок. Выборда эмеге катышат? А жумушка келип атышабы, келишкен жокпу? Мен билбейт, мен практикантмын. 28 сентябрь бул жолку үгүт кампаниясы салыштырмалуу тынч өтүп жатат дегичекти болбой, ири жаңжал жүз берди. Депутаттыкка талапкерлигин койгон Камчыбек Ташиев кайсы бир партиядагы атаандашын уруп коем деп марадан четтетилди. Эле моюнумду бууду дагы кулагымдан кармады, бир колу менен моюнум бууп, балдары үкөсү келип, аркамдан тепкилеп почкаларыма уруп, кабыргаларымды сындырып койду. ИИМ маалыматы боюнча бүгүнкү күнгө чейин шайлоого байланыштуу 60-тай тартип бузуу катталды. 6 факт боюнча кылмыш иши козголду. Акыркы окуя кече болуп, мектептин директору алдын ала добуш сатып алуу боюнча сурак берип жатат. Шайлоо участкасынын төрагасы ошол мектепте иштейт экен. Ошол мектептин завучага 180 паспорттун копиясын алып келип, ошол шайлоо списокко киргизип, анан кандайдыр партияга үгүттөөсүндө бага 15 000 сом берген экен. Бул боюнча материалдардын баарын топтоп, Борбордук шайлоо комиссиясынан Ички иштер министрлигине кайрылган. Биз аталган материалда карап көрүп туруп, аталган материалда кылмыштын составы бар болгонуна байланыштуу кылмыш ишин козгодук. Ошко иш 30 күндүн ичинде ансыз да таштандадан арыла албай жаткан шаар үгүт материалдарынын акыр чикирине толуп калды. Мэрия болсо асмандагы айды алып берүүнү убадалаган партиялар жок дегенде калааны тазалоого көмөк көрсөтөт деп үмүт артып турат. Биздин мэр 2 жолу жолугушкан саясий партиялардын мүчөлөрү менен, алардын бир келишим түздүк элек, агитация бүтөөрү менен бир сыра үйдү биз бир өзүбүздүн бир чоң үйүбүздү, бишкегибизди жыйнайлык деп, тазалайлык деп. Анан биз азыр күтөбүз, партиялар сөзгө турса келишет, келбесе өзүбүз тазалабыз. Бул арада бүгүн саат түнкү 12-ни какканда үгүт кампаниясы токтойт. Андыктан мэрия таң кылайганда эле шаарды агит таштандылардан арылтып баштаса болот. Эски тажрыйбаларды эске алганда партияларга ынануу кыйын эмеспи? Айдай Аманкулова, Ярослав Калиновский, 5 канал.
Эртең таңғы саат 8-ден баштап үгіт иштери токтотулат. Жана бардык шайлоо алдындагы чакырыктар мыйзамсыз деп каралат. Тактап айтканда, ар кандай үгүттөө баракчалар, гезиттерди таратууга, жарнак баннерлер илгенге тыюу салынат. Ошондой эле саясий түзүмдөрдүн видео тасмалары дагы теле берүүлөрдөн алынышы шарт. Жымжырттоо күнү жана анын тартиптери тууралуу Жеңишкүл Шабданбекова. Жымжырттык күн шайлоого бир күн калганда жарыяланат. Бул тажрыйбанын негизги милдети ар бир шайлоочунун добушуна таасир эткен материалдардан арылтуу. Жарандарга психологиялык тоскоолдуктар жок. Тынч маанайда кимге добуш берүүсүн тактап алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Башкача айтканда, бул максатта бардык үгүт иштер токтотулат. Анда үгүттөөнүн кайсы гана түрү болбосун мыйзам бузуучулук болуп каралмакчы. Ар кандай шайлоо алдындагы баракчалар, гезиттерди таратууга, сырткы жарнама, анын ичинде жарнак баннерлер илгенге тыюу салынат. Ошондой эле дебаттар жана башка саясий чакырыктарды камтыган теле берүүлөр, видео тасмалардагы алынышы шарт. Бул күнү башка передачаларды берсе болот. Ошо телевидение, радио, бирок шайлоого байланышкан иштер токтойт. Жанагы мурда шайлоо убагында турган жарнактар ошол турган жеринде тура берет. Бир гана ошол шайлоо участкасынын имаратындагылар, шайлоо участкасынын тегерегиндеги жарнактар ал күнү алынып коюш керек. Ошондой эле бул күнү интернет баракчаларында үгүттөө материалдар жарыяланбайт. Ага кошумча социалдык сайттардагы коомчулуктун пикирин камтыган сурамжылоолор дагы мыйзамсыз болот. Ал эми бул иш-чаралар офлайн түрүндө дагы аткарылбашы керек. Өзгөчө партия мүчөлөрүнүн шайлоочулары менен жолугушуна бөгөт коюлган, тартипти сактабаган саясий түзүмдөргө БШК эскертүү гана бере алат. Тиешелүү чаралар шайлоодон кийин көрүлмөкчү. Шайлоодон ала албайбыз, 5 күн калганда ала албайбыз шайлоодон. Бирок шайлоого чакырууга да болбойт дейт Боршайком. Анткени бул дагы шайлоочулардын тынчын алуу болуп эсептелинет. Мындай чараларды психологдор Шайлоо күнү күч органдары, медициналык тез жардам, куткаруучулар, өрт өчүрүү кызматтары күчөтүлгөн нөөмөттө иштешет. Ар бир добуш берүүчү тилке тартип сакчыларынын дыкат көзөмөлүндө болмокчу. Ошондой эле кокус мыйзам бузуу фактыларына күбө болуп калган жарандар бул ведомстволордун күнү түнү иштей турган ысык линияларына кайрылууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Бактыбыз Талбек кызы атайын түзүлгөн шарттар менен бөлүшөт. Ар бир шайлоочу участогунда партиялардын жана эл аралык уюмдардын байкоочулардын курамы 1-2ден ашпашы керек. Аталыштар айтып тургандай эле, алар добуш берүүлөргө сырттан гана байкоо салууга укуктуу. Редакциялык же майда кем карыштар боюнча шайлоо комиссиясына арыз менен кайрыла алышат. Ал эми алардын олуттууларын болсо жеринен ачыктоолору абзел. Ошол кишини ошол жерден эле эметип туруп, жокко тиги комиссия менен эле чакырып эле ошол жерден арыз жазбай кармап калса, ошо аны арыз жазбайлы ошол жерден жокко кетирсе болот. 6-чакырылыштын депутаттарын түптөө иштеринде улуттук коопсуздук алдыга коюлду. Шайлоо күнү экстремисттик криминалдык топтордун киригишүүлөрү дыкат көзөмөлдө болот. Ал эми добуш берүүлөрдүн электрондук ыкмалары бурмаланбашы үчүн аракеттер азыртан арбын. Хакердик чабуулдун алдын алуу максатында Борбордук шайлоо комиссиясынын жана ошондой эле Кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматтык ресурстарынын коопсуздугун камсыздап, хакердик чабуулдарга ошондой эле шайлоо процессинин катышуучуларынын тарабынан бурмалоо мүмкүнчүлүгүнө каршы иш-чаралар жүргүзүлүп жаткан. Коомдук тартип болсо өлкө боюнча 9000 милиция кызматкерлери тарабынан сакталат. Аларга 10.000 өз ыктыярлары менен келген дружиналар жардамга келишмекчи. 2300дөн ашуун шайлоо тилкелеринин ар бирине азыр 10 чакты милиция бекитилди. Күзөттө турган сакчылар айрым учурларда гана добуш берүүчү жайлардын ичине кирүүгө укуктуу. Эгерде кандайдыр ичинде чыр-чатактар болуп, же болбосо кандайдыр талашташ же мындай уруш болуп кете турган болсо, анда шайлоо комиссиясынын же болбосо ошол жердеги шайлоо участогунда төраганын же ошол жерде кызматкерлердин чакыруусу менен кирип, ошол боюнча мыйзам чегинде чара көргөнгө акылуу. Добуш берүү күнү өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 2000 кызматкери менен 155 куткаруучу унаалары кызматта болушат. Саламаттык сактоо министрлигинде болсо атайын топ түзүлдү. Ар бир участокто медициналык бригада же дары-дармектер менен камсыздалган медиктер иштешет. Ошондой эле өзүнүн саламаттыгы же коопсуздугуна тышкары кандайдыр бир мыйзам бузуу фактыларына күбө болгон жарандар төмөнкү телефондорго чалып кабарлашса болот. 4-октябрда күнү түнү иштей турган ыкчам телефондор: башкы прокуратура 54-28-18, Борбордук шайлоо комиссиясы 62-08-23, Ички иштер министрлиги 66-23-31, Саламаттык сактоо министрлиги 66-27-98, Тез жардам 103, куткаруу кызматы 161. Бактыбыз Талбек кызы, Андрей Заверухин, 5 канал.
Шайлоону өткөрүүгө даярдык жакшы. Бул тууралуу вице-премьер-министр Тайрбек Сарпашев билдирди. Айтымында 95% жарандар биометриялык маалыматын тапшырып, шайлоону жаңы система менен өткөрүүгө бардык шарттар каралды. 2 күндөн кийин өтүүчү саясий өнөктүктө канча шайлоо тилкелери шайлоочуларды кабыл алат, канча жаран шайлоо укугуна ээ жана сарпталган каражаттар туурасында Самат Качкыновдун материалы. Парламенттин 6-чакырылышынан орун алууга 14 партия ат салышып жатканы маалым. 2 күндөн кийин кимиси көпчүлүктүн колдоосуна ээ болору белгилүү болот. Бул шайлоону өткөрүү камын көрүп жаткан БШК өлкө боюнча 2374 шайлоо тилкеси даяр турганын белгилейт. Дагы 36 чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрдө ачылып, шайлоочуларды кабыл алмай болууда. Участоктор уже даяр. Биз дагы тест өткөргөнбүз. Ошол тест боюнча бизге маалымат келди, биздин центральный серверге. Ошол тест боюнча биз билебиз, ушул жакта ар бир участокто биздин оборудование иштеп атат. Даярдык жакшы болуп атат. Бул ирет шайлоо жаңы технологиялар менен өтөөрү жалпыга белгилүү. Электрондук үкөктөр алынып, учурда баардык добуш берүү участкалары жабдылды. Жарандардын биометрикалык маалыматтары алынып, буга чейин ызы чууну жаратып келген шайлоочулар тизмеси иретке келтирилгенине өкмөт өкүлдөрү ишендиришүүдө. Расмий маалыматтарга ылайык, өлкөдө 2 миллион 700 миңден ашык шайлоочу бар экени аныкталды. Бул тизме абдан сапаттуу түзүлдү. Биз тестти өткөзгөнбүз мындан бир сентябрдын башында, 6 сентябрда баштап өзүнүн тизмеден тактаден акциядан. Ош областы боюнча 256 миң киши катышты да шайлоо. 256 миң адам катышты. Ошонун ичинен өзүнүн тизмеден таппай калган ошол мезгилге 117 адам болду. Башкача айтканда 10 миң адамдан бир адам, 2 миң адамдан бир адам гана өзүнүн тизмеден таппай калуучулар болду. Бул абдан жогорку көрсөткүч. Жалпысынан алганда бул шайлоону өткөрүүгө 1 миллиард сомдон ашык каражат каралды дейт Тайрбек Сарпашев. Бирок анын 3төн 1 бөлүгү гана, тактап айтканда 400 миңге жакын сом өлкө казынасынан, калганы эл аралык донорлордун жардам катарында келген. 12 миллион доллардан ашык чет элден жардам келди. Аппараттар түрүндө, акча түрүндө берген жок. Мисалы үчүн бизге биометрикалык шайлоо учурунда идентификациялай турган 7 миң аппаратты Япон өлкөсү сатып берди. Про аркылуу берди. Жанагы автоматтык эсептөөчү урнанга 6 миллион долларды койка берди. Түштүк Кореянын, Түндүк Кореянын өкмөтү берди. Алар 6 миллион доллар каражат берип, автоматтык эсептөөчү урнарды алып келди. Бул жаңы технологиялардын жардамы менен шайлоо жыйынтыгы дароо эле чыгаары айтылып келген. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү токтогондон бир аз убакыттан кийин эле тигил же бул партия жеңишке жеткени аныкталбайт дейт. Ар бир участокто ар кандай эмнелер, жагдайлар болот, ошого жараша маалымат түшөт. Бирок аз убакытта сразу эле биз көрүп калабыз. Мурун аймактык комиссиядан түшчү да, азыр болсо сразу эле участоктон түшөт. Ошентсе да ар бир бюллетень колго эсептелип чыккандан кийин гана акыркы жыйынтык чыгаары белгиленет. Ушул жекшембиде өлкө боюнча жогоруда айтылгандай 2 миңден ашык шайлоо тилкеси эртең мененки саат 8де эшигин ачып, шайлоочуларды кабыл ала баштайт. Ал эми добуш берүү саат жебеси туура 20:00 какканда токтотулат. Маалым болгондой, бул шайлоого биометриялык маалыматын тапшырган жарандар гана катыша алат. Бул жолку шайлоонун тартиби мурункудан бир топ айырмаланат. Өз тандооңузду билдириш үчүн жаныңызда сөзсүз түрдө жалпы жарандык же ID паспортуңуз болуш керек. Анткени айдоочунун көлүгү же аскердик көлүк жараксыз деп саналат. Алгач биометрикалык маалыматыңызды такташ үчүн атайын адиске кайрылышыңыз керек. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен добуш берүү үчүн эмне кылышым керек? Добуш берүү үчүн сиз паспортуңузду бересиз. Өзүңүздүн сол колуңуздун баш бармагын сканерге коесуз. Сиздин колуңуздун тагы боюнча компьютерден сиз таап аласыз дагы монитордон сүрөтүңүз чыгат. Мына ошол сүрөтүңүз чыккандан кийин биз сизге чек беребиз. Ошол чек менен тизмеден өтөсүз дагы, андан акыркы процедура. Түшүнүктүү. Бул электрондук базадан менин атым чыкпай калсачы эмне кылабыз? Эгерде сиздин баш бармагыңыздын тагы менен сиздин сүрөтүңүз тастыкталбаса же чыкпай кала турган болсо, анда биз паспортуңуздун бул жака пин кодун киргизебиз, анан номерин беребиз. Түшүнүктүү. Мурдакыдай бармакка спрей чачып, анан ультрафиолет менен текшерүүнүн кереги жокпу анда? Жок, бул азыркы шайлоодо анын кереги жок, сиздин баш бармагыңыздын гана тагы жетиштүү. Жана паспортуңуз. Андан соң өзүңүздүн аты жөнүңүздү шайлоочулардын тизмесинен карайсыз. Квитанциядан соң паспортуңузду бериңиз. Азыр эмне кылабыз? Сиздин мен тизмеден карап, тизмеден квитанциянын номери боюнча мынакей сиздин аты жөнүңүздү таптым. Тизмеден, шайлоочулардын тизмесинен. Теперь мына азыр сиздин
паспортыңыздын номерин жазында бул жерге кол коюп коюңуз. Түшүнүктүү. Бермет. Рахмат, мынакей. Азырга карам. Азырга бюллетенди алып, теге. Мындан кийинки эң маанилүү нерсе бул бюллетенди алуу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мынакей. Бул сиздин бюллетениңиз. Кабинага барып, галочка коюп, урнага катышкан. Түшүнүктүү. Эскерте кетчү нерсе, бюллетениңизди сүрөткө же видеого түшүрүүгө мүмкүн эмес. Дагы бир маанилүү нерсе бул чымчыкчаны коюп жатканда, сиздин чымчыкчаңыз тутучадан сыртка чыкпаш керек. Анткени акылдуу машинка сиздин добушуңузду санай албай калат. Добуш берүүнүн акыркы жана эң жоопкерчиликтүү этабы бул бюллетенди атайын урнага түшүрүү. Спасибо. Мына ушундай жөнөкөй түрдө эле өз жарандык милдетиңизди аткарсаңыз болот. Канат Рыскулов, Самат Качкынов, Иван Чижиков, Николай Патрясов, 5 канал. Бишкекте Газпром нефти Азиянын жаңы станциясы ачылды. Май куюучу жай эл аралык шарттарга ылайыктуу болгон заманбап жабдыктар менен жабдылган. Өз унаасын тейлеткени кесиптештерим дагы барып келишти. Шабдан Баатыр жана Горький көчөлөрүндө Газпром нефть номер 11 май куюучу жай ачылды. Анын салтанаттуу түрдө өткөн ачылышына калаанын мэри Кубанычбек Кулматов, Газпром нефть компаниясынын өкүлчүлүгү жана түрдүү авто сүйүүчүлөр катышты. Алар үчүн атайын шоу программа жана тасма кесүү салтанаты тартууланды. Шаардын башчысынын айтымында борбордун жандуу түрдө өнүгүшү менен сапаттуу жана жеткиликтүү күйүүчү майга болгон талап да артууда. Помните, проблемы были с поставками? Эсиңизде күйүүчү майды алып келүү менен кандай көйгөйлөргө жолукчу элек. Миңдеген компания болгонуна карабай сапат таптакыр начар эле. Биз унааларыбызды айдаганда бензинге дайыма нааразы болуп жүрчүбүз. Бүгүнкү күнү биз жаркыраган жакшынакай жайларда май куйсак болот. Алар бардык шарттуу стандарттарга жооп берет жана визуалдык жактан дагы мыкты көрүнөт. Бул май куюучу станция шаардын көзгө урунар жерлеринин бири болуп калат. Бардыгы болуп Газпром нефть бренди алдында Кыргызстанда 110 май куюучу жай иштейт. 9 жылдан бери Газпром нефть Азия Кыргызстандын эң ири салык төлөөчүлөрүнүн бири деген макамды алып жүрүүдө жана улуттук экономиканын бекем негизи болуп берүүдө. Газпром нефтин ишкердиги болгон убакыт ичинде мамлекеттин бюджетине салык жана андан тышкары бюджеттик төлөмдөр түрүндө 35 миллиард сомдон ашык, демөөрчүлүк жана кайрымдуулук иштерине 100 миллион сомго жакын акча сарптаган. Не везде в России есть. Россиянын бардык эле жагында мындай тейлөөчү жайлар жок. Бул форматты жакында эле иштеп чыгып, эми Кыргызстанга алып келип жатабыз. Аркага карап мамилелерибизди карасак, алгачкы максатыбыз мунайды үзгүлтүксүз алып келүү эле. Кийинчерээк биз чекене сатыктарды алып жүрүүнү чечкенбиз. Андан бери биз 5 миллиард сомго жакын салымды аткардык. Станциянын биринчи кардарлары ыкчам кызматтардын өкүлдөрү болду. Газпром нефть Азия тарабынан жол кайгуу кызматына, өрт өчүрүүчү жана тез жардам кызматтарынын ар бирине белек катары 100 литрлик сертификаттар тапшырылды. Биз Газпром нефть Азия менен биринчи күнү эле кызматташып жаткан жокпуз. Биздин тез жардамдагы унаалар да ушундай станцияларда май куюшат. Каражаттын канчага жетери кызматыбызга түшкөн жумушка байланыштуу. Азыр күз келип, ар түрдүү тумоолор күчөп жаткан маал. Ошондуктан май көп коройт. Кыскасы, мен Газпром нефть Азия компаниясына терең ыраазычылык билдирем. Станцияда Газпром нефтин Омсктогу мунай иштетүүчү жайында өндүрүлгөн жогорку сапаттагы бензин, мезгилдик дизель жана ошондой эле жаңы муундагы G-Drive күйүүчү зат сатылат. Жакынкы убакта автоунаалар үчүн газ толтуруучу жабдыктар дагы орнотулат. Эң керектүү болгон дөңгөлөктөрдү желимдөө, унаанын айнек күзгүлөрүн тазалоо сыяктуу кызматтар акысыз аткарылат. Станцияда бир эле маалда 8 машина май куя алат. Ошондой эле жаңы форматтагы станцияларда дүкөндөрдөн тышкары тамактануучу жайлар да каралган. Унаа токтотуу үчүн кенен парковка камтылган. Компаниянын кызыкчылыгы бул иш чаралар менен гана чектелип калбайт. Алдыда кызматташтыктын кулачын кеңейтүү пландары бар. Мына ушундай жаңылыктар менен күндөмү өз ишин жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. А мен сиздер менен жекшемби күнгө чейин коштошом. Шайлоонун жүрүшү тууралуу ар бир сааттын башында тааныштырып турмакчыбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.